Адам баласы бар нерседен дагы рахат ала албайт экен, жок нерседен да рахат ала албайт экен, эгер ыйман болбосо. Биз ойлойбуз, колумда мал мүлкүм дүйнөм болсо дүйнөнү кыдырып рахат алат элем, жыргайт элем деш ыктымал. Бирок ошол мал мүлкү болсо ошончолук түйшүгү, соода сатыгы болот дагы, дүйнөнүн кайсыл бир жеринде эс алып жүрсө дагы, баягы көңүлү бул жакта болуп, денеси ар жакта болуп, бул жакта эмне болуп атат деп телефондон бошобой сарсанаа болуп, убайым болуп, баягы жегени желим болду дегендей эс алганы эмне болгонун билбей калышыктымал. Колунда жок адам жок болгон үчүн рахат ала албаш ыктымал. Бирок барлыкта дагы жокчулук убактысында дагы көңүлдү ток кылып, Кудайдын ыраазычылыгына жеткире турган, Кудайды эстете турган нерсе бул ыйман экен. Себеби байлык менен, атак, даңк менен, сулуулук менен, түрдүү нерселер менен адам баласынын жүрөгү, көөдөнү толбойт экен. Бир гана ыйман менен, Кудай Тааланы эстөө менен рахат алып, ошо менен тоет экен. Куранда Алла Таала астаизу билла ала бидикриллахи татмаиннал кулуб, Аллахты эстөө менен гана адам баласынын жан дүйнөсү, жүрөгү рахат алат деп Алла Таала өзү ыйык китепте айтып жатат. Андыктан Кудай Таалам бизди кыргыздарда айткандай, көзү сокур эмес, көөдөнү сокурлуктан сактасын дегендей, Кудай Таалам көөдөнүбүздү ыйманга толтуруп, колубуздагы болгон рызкынын барына, жогуна, көбүнө, азына ыраазы болгон пенделерден кылган болсун.